Кыргыз элинин маданиятында өзүнүн ордун жоготпой келе жаткан салттык уус чеберлердин колунан жаралган кийимдер өлкөбүздөгү жана чет өлкөдө өткөрүлгөн көргөзмөлөргө, сынактарга катышып, кыргыз элинин кол өнөрчүлүгүн таанылтып келүүдө. Жаңы өсүп келе жаткан жаш уус чеберлердин чыгармачылыгын колдоо максатына арналган мода көргөзмө Бишкек гуманитардык университетинин жигердүү студенттери тарабынан уюштурулду. Лидер жаштар клубунун бүгүнкү филиалы биз чоң масштабтагы кайрымдуулук иш-чараларды өткөзүп келгенбиз. Албетте мындай иш-чараларды өткөрүү менен биз элибизге жардам бергибиз келет. Жана ошондой эле азыркы этапта биз жаңы чыгып келе жаткан дизайнерлерди колдоо максатында бул иш-чараны өткөзүп жатабыз. Иш-чарага болсо жаңы чыгып келе жаткан дизайнерлер катышууда, алардын талантын элге таанытуу, эмгегин баалоо биздин максатыбыз. Өткөрүлүп жаткан мода көргөзмөгө 10го жакын жаш дизайнерлер катышып, өз эмгектерин көрсөтүштү. Бул иш-чарага Көркөм сүрөт академиясынын студенти Медилова Алия өзүнүн кылымдар жаңырык аталышындагы этно кийимдер топтомун алып келген. Мен коллекциям кылымдар жаңырыгы деп аталат. Чыңгыз Айтматов атабыздын чыгармаларынан алып жасалган. Бул коллекцияларды жасаганга 1 жыл бою изденип иштегем. Бирок иш үстүндө 1 айдын ичинде ишке ашырдым. Коллекциямда 5 атабыздын 5 насатын көргөзгүм келен. Негизиндечи 5 насаты. Мода көргөзмөнүн жүрүшүндө жаш эстрада жылдыздарынын коштоосунда концерттик программа менен коштолуп, келген көрүүчүлөр жаңы өсүп келе жаткан жаш дизайнерлердин эмгектерине күбө болуп, уюштуруучуларга ыраазычылык билдиришти. Бул Лидер жаштар клубунун Бишкек гуманитардык университети филиалы бүгүн ушул иш-чараны уюштуруп атыптыр. Чындыгында аябай мен ойлогомда студенттер өз алдынча ушундай чоң ушундай проектти уюштура алабы деген бир дайыма бир күмөн саначумда. Мындан дагы чоң жумуштарды тылып баягы аткарып жүрүшөт, бирок именно ушул сулуулук мода тармагы боюнчачы бул дагы аябай бүгүн бизге жогорку деңгээлде өтүүсү баарыбызды тең таң калтырып, ары суктандырып, ары ыраазы болуп отурат да. Балдар ушунчалык бир уюштуруучу деңгээлге жеткени чындыгында аябай кубанычта отурам. Эржигит Лекбек уулу, Жыргал Суранчуулу, Айсырга Кадырова, Котмантан көрсөтүүсү.